Нурлан Тургунбекович. Мына Шайлообек Карабекович азыр туура айтты. Мына шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында мен дагы Лейлек району Баткен облусуна барып келдим. Чын эле көпчүлүк үйлөрдүн фундаменти курулган бойдон токтоп турат. Өздөрү үйүнүн алдына чатыр тиккен же боз үйдө жашап атышат. Эң көп үйлөр талкаланган арка бир айылында болгону 3 контейнер бардыр. Калганын мына куруп атышат, дубалы турган үйлөр дагы бар. Бирок фундаментин курулган бойдон аны дагы ошо курулуш компаниялары өздөрү жанынан куруптур. Өкмөттүн акча жок дейт. Кана жанагы биз бөлүп берип аткан акчалардын бардыгы. Кыш, суук, Лейлектагы, Баткендагы акча бир тыйын акча электр бар экен. Өкмөт ошону караш керек да. Мына Баткендеги окуя болгондо байкуш элибиз бирөөсү кородогу коюн сатып, бирөөсү машинесин сатып, жардам деп чогултуп отуруп 320 миллион акча чогулган элдин өзүнөн эле. Жок дегенде ошону берип турбайсыңарбы 1-2 миллиондон ар бир үйгө бөлүп. 200 миңден жардам алышыптыр, туура. Бирок фундамент турат. Үй чатыры жабылып, үйүнө кирген киши жок азыр. Ошон үчүн урматтуу Алмаз Акынжанович, жанагы КТРден көрүп аткан, жана көп акча түшүп атат, укмуш болуп атат деген жашоо жок экен ал жакта, таптакыр башкача. Элдин баары 3 контейнер берипсиңер мына арка айылына. Мына Камил Абдыразаковна барып келди жакында. Калп айттырбайт. Эми акча кана, жанагы акчалар кана анда. Үйлөргө бөлүнгөн акча, эл чогулткан акча гана жанагы үйлөрүн куруп алсын деген. 320 миллион сом накталай түшкөн. Экономика министрлиги билдирген. Ошол каражаттары жок дегенде, ошо элдин үйүн үстүн жаап, кышка чейин киргизсек болот эле да. Ошону бүгүн тез арада мына бүт курулуш компаниялары чалып атышат азыр. Жаныбыздан акчаларыбызды коротуп бүттүк дейт. Өкмөттөн 1 сом албаптыр.